кайгысы сизде дагы барбы? Кредит алганга жашы жеткен кыргызстандыктардын болжолу 80% кредиттен жабыркап келишет. Банктар базар баасында 5 миллион турган үйдү залогко алып, 2 миллион кредит берет. Төлөй албай калса, үйдү 2 миллионго баалап алышат. Подставной адамдарга каттатып, ээсин мажбурлап үйдөн чыгарышат. Ашык акчасын беришпейт. Ошондо 3 миллион кайда кетти? Бул банктардын чыккынчылыгы. Базар баасынан ашык акчаны бербегендиги үчүн эле банктарга чекесинен кылмыш ишин козготсок болот. Бирок мүмкүн эмес. Себеби элибиз жоош, бийлигибиз чабал. Айткандай, кайсы банк мамлекетке канча салык төлөдү деген маалыматты кайдан алсак болот? Билгендер айтып коюңуздарчы. Биздин YouTube каналды көрсөңүздөр, кредит боюнча баардык маалымат ошол жакта.